Караңыздар. Алла Тааланын рахмат сыфаты бар, мейримдүү сыфаты бар. Бул дүйнөдө Алла Таала момунга дагы, момун эмес кафирга дагы баарына тең ырыскысын берип, баарына тең мейримин төгүп турат. Хадис айтылгандай, "Лау канат дуnya ta'dilu 'inda Аллахи жанаха бауда", эгерде дүйнө Алланын алдында чиркейдин канатын чалык эле кадыр барктуу болгондо, Алла Таала кафирларга бир тамчы суу бербейт эле. Бирок Алланын мейримдүү сыфаты бул дүйнөгө баарына тең. Момунга дагы, момун эмеске дагы. Биз ошого ойлобойбуз да, кафирларга ырысы берилип жатат. Аллага айман келтирбестен, шерик келтирген, Алладан эч коркпой күнөө жасаган адамдарга дагы ырыскы берилип атат, жакшылык берилип атат деп. Жок, урматтуугандар. Бул алардын өзүн өзү алдоосу. Кыямат кайым күнү Алланын мейримдүү сыфаты, рахмат төгө турган сыфаты бир гана момундар үчүн болот. Ким бул жашоодо коркуп Алланын алдынан титиреп, көз жаш төккөн адамдар үчүн, мына ошолор үчүн болот. Караңыздар, урматтуугандар. Демек, хадис айтылгандай 7 түрлүү адам кыямат кайым күнү Алланын көлөкөсүндө болот. Күн найзанын боюндай жакын турган учурда ар бир адам кылган ишине кантип жооп берем деп титиреп турган учурда 7 түрлүү адам Алланын көлөкөсүндө сөөлөрдө отуруп эс алып жаткан болот. Алардын бири жалгыздыкта, Алладан корккондуктан көз жаш төгүп ыйлаган адам. Бүгүнкү күндө ошол адам бизбизби? Өзүгө суроо берип көрөлү. Мүмкүн биздин канча жылдык ибадаттан дагы абзел биз чындап жүрөгүбүз менен тооба кылып, Алладан кечирим сурап, эртеңки абалыбызды ойлоп, кыямат кайым күнү титиреп, колдо титиреп, алаканды асманга жайып, Аллага кайрылып ыйлаганыбыз. Мүмкүн бул канча биздин көңүлсүз кылган намазыбыздан, көңүлсүз кылынган ибадатыбыздан абзелерээк. Анткени чыныгы Алладан корккон пенде ал эч качан күнөө кылбайт. Хадис айтылгандай, ким Алланын досу болсо, анын көрө турган көзү, кармай турган колу, сүйлөй турган тили, баса турган буту, анын уга турган кулагы Алла мен болом дейт. Бүгүнкү күндө Алла бизге ошондой жакынбы? Же биз өзүбүздүн амалыбыз аркылуу Алладан ушунча алыстап кеттикпи? Караңыз, Алладан коркуу демек ар бирибизге бир өтө зарыл сыфат. Адамдын жашоосу ушундай болуш керек. Алладан коркуу дайым болуш керек биз үчүн. Биздин ибадатыбыз кабыл кылынбастан эртең жүзүбүзгө окуган намазыбыз чүпүрөк түрдө урулушу мүмкүн. Биздин ибадатыбыз. Бирок ошо менен биргеликте биз Алланын рахматынан үмүт үзбөйбүз. Аятта айтылгандай, бир пайгамбардын сөзү, Алланын рахматынан бир гана "Ома яйасу мин раухиллахи илля ал-каумул кафирун", Аллага ишенбегендер гана үзөт. Шайтан Алладан үмүтүн үзүп койгон. Биз шайтан сымал болушубуз керек. Уламалар айтышат, тафсир китептерге келгендей, Алла Таала кыямат кайым кылгандан кийин, бейиш элдин баары бейишке киргенден кийин, тозок элдин баары тозокко киргенден кийин Аллага кайрылат. Эй тозок элдери, карагыла, тааныдыңарбы бул макулукту? Эй бейиш эли, карагыла, бул макулукту тааныдыңарбы? Деп өлүмдү кой келбетинде алып келип Алла Таала көрсөтөт. Бейиш элдери дагы, тозок элдери дагы арасында биз дагы барбыз, урматтуу туугандар. Биз дагы барбыз. Бир гана Алла билет кайсы эки тайпанын биринде болобуз. Баарыбыз тең жооп беребиз. Ой Алла, тааныдык. Анткени өлүм периште ар бирибиздин жаныбызды алат. Ар бирибиздин жаныбызды алат, эртеби кечпи алынат. Баарыбыз тең ооба деп тааныдык жооп беребиз. Бул өлүм эле. Алла Таала ошол периштелер өкүм берет, өлүмдү алгыла депчи. Башында алат дагы, мууздалгандан кийин өлүм деген нерсе өзү болбойт. Өлүм өзү болбойт. Демек бейиш эли бейишке кирген түбөлүктүү болот, рахаты. Тозокко түшкөндөрдүн азабы түбөлүктүү болот. Караңыздар.
Анан бейиш элдерине карап, бүгүн мен силерден разы болдум, эч качан нааразы болбойм деп жарыя кылат, урматтуу туугандар. Аттин гана Алла Таала биздин дуабызды кабыл кылып, ошол бейиш элинен болуп, бизге ошол жарыя айтылса. Бүгүн мен силерден разы болдум, эч качан нааразы болбойм деп. Алла Таала сактасын, тозокко кирип, тозоктун эшиги жабылып, эч качан ачылбай турган мыктар менен кагылып, адамдын үмүт үзгөн учурда силер эми түбөлүктүү азапта болосуңар деген жарыяны уккан Алла сактасын. Антип урматтуу туугандар, биздин жашоо тамаша эмес, оюн эмес. Афа хасибутум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла туржаун. Силер эмне ойлойсуңарбы? Биз силерди ойноп эле жаратып койдук деп. Жана силер бизге кайтарылбайсыңар деп ойлойсуңарбы? Жок. Эртели кеч биз Аллага кайтарылабыз. Ошо кайтарылган учурда биз кайсы тайпада болобуз? Бул Аллага гана белгилүү.